الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah bugün Umdatul Fiqh kitabının soda satıq bölümünü, Kitabul Muamalat, adamların arasında bolğon mamileler hükümleri. Oşol jönündө sabak başlayız. Bundan burada Allah'a şükür ibadat bölümünü bitirgenbiz. İnşallah bugünkü sabaktan başlap oşo soda satıktın hükümleri jönündө başlayız. Бул алмайт жатат Китабул Бей'. Ошо сода сатык китеби дейт. Сода сатыктын өкүмдөрү. Кайсы сода сатык адал, кайсы сода сатык арам. Негизи мусулман адам үчүн ошол сода сатыктын өкүмдөрүнү ар бир мусулман билип үйрөнүш керек. Анткени бул адамдын жашоосунда эң көп боло турган, учурай турган нерсе ошо сода сатык. Күнүмдүк жашоосунда сатып алат, сатат. Ошолордун шариаттагы өкүмүнү билиш керек. Жада калса кээ бир алымдар айткан, илимдүү адамдар үчүн башка бирөөнү ордуна бирдеке сатып алып келүүгө буйруга болбойт дейт. Неге дегенде, ал башка илимсиз адамдар сода сатыктын өкүмүнү билбейт. Шариятка каршы сода кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн билген киши, шариаттын өкүмүн билген киши базарыны баарын өзү кылыш керек дейт да. Анткени бул сөздү илгерки учурдагы алымдар айтып атат. Анткени азыркы учурда деп айтышат, адамдардын арасында ушундай илимсиздик таркаган, шариаттын өкүмүнө карабай калышкан. Адал, арам деген нерсеге карабай калган. Бул сода сатык арамбы, бул сода сатык адалбы, шариаттын өкүмү кандай карабайт. Эң негизгиси эмне? Эки тарап келишсе болду деген ошондой нерсе менен көп иш кылышат. Азыркы учурда деле ошондой көп адамдар эмне эптеп эле ошо пайда түшсө болду, сода кыла берет. Анын өкүмүнө, шариятта өкүмүнө изилдешпейт. Ошон үчүн мусулман адам бул жашоосунда эң көп кездешкен нерсе болгондон кийин сөзсүз түрдө шариаттагы сода сатыктын өкүмдөрүнү билиш керек. Жалпысынан болсо дагы үйрөнүш керек. Эми бул сода сатыкка кирерден мурда кээ бир маселелерди эскерип кете турган болсок, биринчиден сода сатыкта бул ибадат бөлүмүнөн айырмаланып, бул бөлүмдө далилдери аз болот. Ибадат бөлүмүндө ар бир маселеге далил келет. Эгерде мисалы үчүн Булугул Марам китебин карап көрө турган болсок, 1800дөн ашык хадис чогулган. Ошол хадистин көпчүлүгү 600дөйү ибадат бөлүмүндө. Андан калганы бүт фикhtын калган бардык бөлүмдөрүнө бөлүнгөн да. Жада калса акыркы бөлүктө адеп, аклак, кулук мүнөз жөнүндө дагы хадистер чогулткан. Демек, бул мындан улам түшүнө турган нерсе, ибадат бөлүмү далилдин негизине курулса, сода сатык бөлүмү бул түшүнүккө курулат. Туура түшүнүш керек, маанисини, не себептен арам болуп аткан болсо, эмнеге тыюу салынып атат, ошол сода сатыкта ниетке каралат жана туура түшүнүккө курулат бул нерсе. Эми бул нерседен мурда бир эрежени айта турган болсок, негизи шариатта ибадат бөлүмүндө негиз бул тыюу салынат. Мындайча айтканда, кандайдыр бир амалды ибадат деп айтыш үчүн сөзсүз түрдө шариаттан далил керек. Шариатта далилсиз ибадат болбойт. Ошон үчүн ал бөлүмдө далил көп болот. Ал эми ибадат сода сатык бөлүмүндө болсо, асыл негиз бул бардык мамилелер, адамдардын кылган бардык мамилелери бул адал, уруксат берилет. Кимде ким кандайдыр бир сода сатыктын түрүнү, кандайдыр бир мамиленин түрүнү арам деп айта турган болсо, ага сөзсүз түрдө далил алып келиш керек. Ошол себептен бул сода сатык бөлүмүндө далилдер азыраак болот. Демек, негизи бардыгы силерге адал, могу тыйылган нерсе, бул тыйылган нерсе, бул тыйылган нерселер гана арам деп айтылат. Мисал үчүн, биз аракты арам дейбиз, арак арам шариатта. Не себептен арам деп айтат азаны? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, куллу мускирин харам. Ар бир адамды мас кылуучу нерселер бул арам деп атат, Ар бир мас кылуучу нерсе арам деп атат. Демек, ошол далилдин негизинде арам деп айтып атабыз. Болбосо шариатта мынтип айтпайт. Бул ичимдик таза, бул ичимдик таза, тиги таза деп айтпайт. Бул адал деп айтпайт. Ошол ичимдиктердин бардыгы, суусундуктардын бардыгы силерге адал, бир гана бул арам деп арам нерселерди гана эсептеп коет. Анткени
адал нерселер көп. Арамга караганда адал нерселер көп. Эми соода сатыкта асыл бул негиз бардык түрү адал. Bir gana şariat urukсат бербеген, şariatта dalil kelgen, aram деп келген, тыюу салынган нерселер гана тыйылат. Бул 4 мазхабта дагы ушул эреженин негизинде кетишет. 4 мазхабтын негизи адал дейт. Кээ бир алымдар каршы чыгышкан, негизи арам депчи. Бирок туура ой боюнча эмне? Негизи адал. Андан кийин маселе şariatта соода сатык бөлүмүндө өзгөчө ниеттин өтө чоң таасири бар соода сатыкка. Кээде эки мамиле окшош эле болот, бирөөсү адал болот, бирөөсү арам болот. Не себептен? Анткени бирөөсүнүн ниети туура эмес болгон үчүн. Адамдын ниети туура эмес болгон үчүн. Ошон үчүн шариатта алымдардын арасында талашсыз болгон бир пикирге келген бир эреже бар, чоң эң негиздүү эрежелерден. Ал эмне? Ал умуру би мақасидиха дейт. Иштердин ошо ниетине жараша жыйынтык берилет, ниетине жараша өкүм берилет деген эреже да бул. Кандайдыр бир мамилелердин, бир иштердин өкүмү ниетке жараша болот дейт. Ошон үчүн имам Бухари рахимахулла ушул иннама ликулли имриин ма нава, ар бир адам эмне ниет кылса ошого жетет деген хадисти хиланын жанагында кыйтырчылык кылып соода кылат го. Кыйтырчылык кылып арам нерсени бир кыйтырлык жол менен адалдашуу жолдоруна киргендер. Ошондойдун арам экендигине далил кылган ошон. Сен ниетиң арам болуп аткан үчүн бул арам депчи. Дагы бир мисал үчүн шариатта соода сатыкта эгерде алтын менен алтын болсо, же күмүш менен күмүш болсо, же азыркы күндө акча менен акча болсо, сөзсүз түрдө алмашкан болсо, экөөнүн ченеми тең болуш керек, жана колмо-кол болуш керек. Соода сатыкта. Мен азыр 1000 сом майдалаткан болсом, ал 1000 сом бериш керек. 900 сом берсе болбойт. 1000 сом бериш керек. Жана колмо-кол бериш керек. Mo 1000 сомду майдалап берчи десем, эли эртең берем десе болбойт. Ошо колмо-кол дароо моментально болуш керек ошол нерсе. Бул шариатта ушундай кечиктирүү деген бул арам. Кечиктирсе арам. Бирок ушундай эле мамиле карыз деген бар, шариатта карыз бар. Карызга уруксат берилет. Карызда дагы бирөөдөн 1000 сом карыз алган болсоңуз, аны негизи жанагы эрежеге сала турган болсок, дароо колмо-кол кайтарыш керек. Анын ордуна акча кайтарат, 1000 сом кайтарат. Бирок эмне? Бул жерде ниет өзгөргөн үчүн шариат уруксат берип атат. Бул жерде соода сатык эмес, ниетиң эмне? Бирөөгө ихсан кылуу, жакшылык кылуу иретинде. Неге муктаждыгыны жабыш үчүн. А болбосо негизги эреже эмне? Акча менен акча колмо-кол болуш керек да. Ошол карыз болгон үчүн, ихсан болгон үчүн шариат уруксат берип атат. Демек шариатта соода сатыкта ниеттердин чоң таасири бар. Ошон үчүн хиланы шариатта арам кылган. Хила деген жанагындай бир арам болгон мамилеге бир кыйтырлык жолдор менен кирип адалдаштыруу жолу. Ошондойлорду шариат тыюу салат. Анын үстүрттөн карасаң эмне? Шариатка ылайыктуудай болуп көрүнө берет. Бирок эмне? Ал кыйтырлык жол менен кирген. Ниети туура эмес жолдор болгон үчүн эмне? Ал адал болбойт, арам болуп эсептелет. Демек биринчиден шариатта биринчи эреже соода сатыкта бардыгы адал, бир гана шариат тыюу салган нерселер гана тыйылат. Ошондой эле шариаттан бардык соода сатык адал дегенден кийин ошонун бутагынан таркап чыга турган кийинки эреже соода сатыкта эки тарап кандайдыр бири-бирине шарт койгон болсо, негизи ал шарттар дагы адал болуп эсептелет. Өздөрүнө шарт кылган болсо, мен 3 күндөн кийин берем, 2 күндөн кийин. Качандыр шариатка каршы келген эмес болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муслимуна аля шурутихим." Мусулмандар өздөрүнүн шарттарынын үстүнөн чыгышат дейт. Жана башка хадисте айтат: "Кайсы бир шарт Аллахтын китебинде жок болгон болсо, ал жараксыз" деди. Бирок бул хадистин маанисин алымдар айтат: "Кайсы бир шарт шариатка, Аллахтын китебине каршы келген болсо" деген мааниде дейт. Сөзсүз түрдө ал шарт Куран сүннөттө болуш шарт эмес. Негизгиси эмне? Куран сүннөткө каршы келген эмес болсо, шариатка каршы келген эмес болсо, мусулмандар ошо бири-бирине соода сатыкта кандай гана шарттарды койсо боло берет, ал жарактуу болот. Мисал үчүн шарттардан соода саттык кылдык азыр. Бир машина, мен бир жерден бирөөдөн машина алсам, анан айттым, ушу баасын келиштик.
Бирок мен шарт кылам, машинаны мага тиги жерге жеткирип бересиң десең, ал шартың туура боло берет. Шариатка каршы келген эмес болсо, ал шарт туура боло берет. Демек эки тарап кандайдыр шариатка каршы келбеген шарттарды койсо, анын баары туура болот. Бул шартка далил кана деп суралбайт да. Неге дегенде, негизи шарттар адал. Кийинки маселе, соода саттыктын түркүктөрү бар. Түркүктөрү дегенде соода саттыктын тараптары, негизги катышуучулары кимдер? Эң биринчи эмне? Сатуучу жана алуучу. Бул негизги түркүктөрү, сатуучу жана алуучу. Буларды эмнеге эскерип атабыз? Себеби булардын ар биринин өзүнүн шарттары бар. Сатуучу кандай сыпатта болуш керек, алуучу кандай сыпатка ээ болуш керек. Андан кийин ошол кийинки шарты ижаб вал кабул дейт. Соода саттыктын болуп аткан жанагы кандай договор, сөз, кандай сөз менен болуп атат? Саттым, алдым деген сөзбү, кандай сөз менен болуш керек? Ошол эмеси, сөзү. Андан кийинкиси, үчүнчүсү болсо, сатып алынган буюм жана анын баасы, акчасы. Сатып алынган буюм жана акчасы. Ушул негизинен жалпысынан соода саттыктын 3 түркүгү. Бул жалпылап айтканда ушундай 3 болот. Демек, сатуучу, алуучу жана эмне? Ортодогу сөз, сыйга деп коет. Андан кийин сатылган буюм жана ага төлөнгөн акча. Ушулар негизи. Эми ушулардын ар биринин шарттары келет да, кандай туура болуш керек деп. Биринчиден, ижаб вал кабул. Соода саттыкта сөзсүз түрдө саттым жана алдым деген сөз шартпы, шарт эмеспи? Жөн эле келип туруп, акчаны берип, мен могу машинаңды бер деп эле берип койсо, болобу болбойбу? Акча берип туруп ошол машинаны. Бул негизи алымдардын арасында талаштуу маселе. Туура ой боюнча Аллах алам, бул нерседе эч кандай сөз шарт кылынбайт, кайсы урп адатка кайтат. Кыскасы, саттым, алдым деген сөз түшүнүлсө болду. Алдым деген, саттым деген сөз түшүнүлсө болду. Кандай сөз менен айтылса да, себеби шарият бир сөздү чектеген эмес. Бул биринчи жолу. Экинчи жол болсо муата деп коет. Жөн эле сөзү жок эле. Мисалы үчүн магазинге кирдиң, бир нан алып келип туруп 30 сом таштап чыгып кетсең, сүйлөбөсөң деле. Бул эмне? Саттым, алдым болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Мунун артында дагы мөмөсү бар. Эмнеге муну эскерип атабыз? Мисалы үчүн бирөө келип туруп, бир буюм сатып аткан болсо, ошо буюмдун баасы жазылып турат. Ошону акчаны таштап, сүйлөбөй эле таштап туруп, анан тиги буюмду көтөрүп чыгып кеткен болсо, бул уже аерден чыгып кеткенден кийин соодасы бүттү болуп эсептелинет. Кийин келип алып туруп, мен жок, алган жокмун муну. Жөн эле сүйлөгөн жокмун, алдым деп айткан жокмун деген нерселер эсептелбейт. Бул урп адатта кандай кеткен болсо, ошонун негизинде эсептеле берет. Түшүнүктүбү? Демек, бир сөз шарт эмес, андан кийин жана муата менен да болот. Муата деген жөн эле алдым, берди менен соода жарактуу боло берет. Эми ушул соода саттыктын шарттарына киребиз. Бул соода саттыктын шарттары жанагыларга байланыштуу. Жана түркүктөрүн айтпадыкпы? Түркүктөрү эмне? Катышуучулары соода саттыкта. Сатуучу, алуучу жана сыйгасы жана буюм жана баасы деп. Ошолорго байланыштуу болот бул шарттары. Эми соода саттыкта шарттар дегенде эки түрдүү. Шурутул бай жана шурутун фил бай деген. Соода саттыктын шарттары жана соода саттыктын ичиндеги шарттары деген бар. Биз соода саттыктын шарттарын алабыз. Соода саттыктын шарттары менен соода саттыктын ичиндеги шарттардын кандай айырмасы бар десе, соода саттыктын шарттары бул Аллах Таала тарабынан, шарият тарабынан коюлган шарттар. Ушуну менен соодаңар туура болот деп коюлган, далилдин негизинде коюлган шарттар. Ал эми соода саттыктын ичиндеги шарттар болсо, бул сатуучу менен алуучу өздөрүнө келишим катары кылган шарттар болуп эсептелет. Ал договорлор кирет. Бул шариаттын негизинде коюлган эмес, ал эмне? Ошо шариятка каршы келген эмес болсо, ал жарактуу боло берет. Шариятка каршы келген эмес болсо. Эми биз ошо соода саттыктын шарттарын баштайбыз. Эң биринчиси тараби деп коет. Эки тараптын ыраазычылыгы. Аллах Таала Куранда айтат: "Илля ан такуна тижаратан ан тарадим минкум." Бир гана эмне? Ортоңордо ыраазылыктын негизинде болгон соода саттык дейт. Ошол эмне? Жарактуу деп атат. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Иннамал байу ан тарадин." Чынындагы соода саттык бул ыраазылыктын негизинде болгон дейт.
Жана ошондой эле Абу Хурайрадан келет. Ал-бай'у ан тарадин, бул соода саттык деген ыраазылыктын негизинде болот дейт. Бул соода саттык ыраазылыктын негизинде болуш керек экендигинде алымдардын арасында эч кандай талаш жок. Бул бир пикирге келишкен ижма маселелерден. Демек, кимде ким наразы болуп, ыраазычылыктын негизинде эмес болсо, ал соода саттык жараксыз болот. Эми бирок бул жерде маселе ыраазылыктан максат эмне дегенде, ыраазылыктан максат деген мисалы үчүн бирөө уялып туруп сатып берген болсо, бир досуң, тууганың келип, "Моун мага машинаңды сатчы, же бир буюмуңду сатчы" десе, ошодон уялганынан сатып берген болсо, ушул ыраазылык болуп эсептелинеби, эсептелинбейби дегенде, алымдар айтат, бул эсептелинет. Же болбосо бирөө өтө зарыгып атат, өзү буюмуну саткысы келген жок да, такыр сатууга ыраазы эмес, бирок акчага зарыгып сатып атат. Ошонун соодасы ыраазылык болуп эсептелинеби, эсептелинбейт дегенде, эсептелинет. Кээ бир азыркы учурдагы кээ бир муасир азыркы учурдагы алымдардын кээ бирлери ушундай ыраазылыкты ушундай чечмелеген, антыбин нафс, жүрөгүңдөн мындай ыраазы болгон абалда, кыңырылбаган абалда, муктаж болбогон абалда берсең, ошо ыраазылык дейт да. Бул туура эмес. Ыраазылык дегенден максат эмне? Сени бирөө мажбурлабаса болду. Мажбурланган болсо бул ыраазылыкка кирбейт. Түшүнүктүбү? Бирөө мажбурлап, сатпасаң урам же коркутуп, камайм деп мындай кылып мажбурлаган болсо, ошо ыраазылыкка кирбейт. Ал эми уялып саткан болсо, же болбосо өтө зарыгып саткан болсо, өзү саткысы келбесе дагы, эмне зарыгып атат. Анын бардыгы ыраазылык болуп эсептелине берет. Ал эми мажбурлаган болсо, бирөө мажбурлаган болсо, бул жараксыз болот. Мажбурлоо дагы шариатта эки түрдүү болот. Ал-икрах бихак дейт. Мажбурлоо, акысы менен мажбурлоо. Бул кандайча десе, эгерде бир адам карыз болуп калган болсо, карыз болуп, карызын элдерге төлөбөй жүргөн болсо, бирок буюмдары бар, машинасы бар, үйү бар, да бирдекелери бар, аны сатып төлөп койсо болот да. Төлөбөй жүрө берген мындар бар да. Ошону эл башчы же казы бирөө мажбурлап саттырып төлөткөн болсо, бул жарактуу болот болсо да. Түшүнүктүбү? Бул икрах бихак. Ал эми экинчиси болсо, андай карыз-марызы жок эле бирөө келип мажбурлап атса, ал соода жараксыз болот. Эми экинчи шарты, биринчи шарты түшүнүктүү да, ыраазылык. Ыраазылыктан максат эмне? Мажбурланбаган болуш керек. Эми экинчи шарты болсо рушд дейт. Рушд деген соода сатып кылып аткан киши, сатып аткан же алып аткан киши акыл эси ордунда болуш керек. Мындай жаш бала эмес, кичинекей эмес, балагатка жеткен эмес, өтө кичинекей бала эмес. Же болбосо кээ биркилер бар го, балагатка жетип чоңоюп калса деле, жанагындай кылган иштери бир акылсыздык, сафихтин иши, акылсыз адамдын. Ойлонбой эле иш кыла берет го, сатып берет, ала берет, бирөөнүн атасынын буюмун сатып берет дегендей кылат. Ошо сыяктуу адам болбош керек. Демек, биринчиси, экинчи шарт рушд, ошо соода саттыкты түшүнгөн, акыл эси мындай сөздү түшүнгөн адам болуш керек да. Соода саттыкты түшүнгөн. Алганда сатканда. Бул Аллах Таала Куранда айтат: "Ва баталул ятама хатта иза балагу ан-никаха фа ин анастум минхум рушдан фадфa'u илейхим амвалахум." Силер эми жетимдерди караган кишилерге айтып атат. Бирөө жетимдин кепилдигин алып карап аткан болсо, ошолорду сынагыла дейт. Эгерде балагатка жеткен болсо, силер алардан рушту байкаган болсоңор, мындай акыл эси толук болуп, ой жүгүртүүсү, иштерин так аткарып калганын байкасаңар, ошондо аларга мал мүлкүн, акчаларын бергиле дейт да, ага чейин бербегиле дейт. Жана ошондой эле шариатта бар, эгерде бир адам акыл эси ордунда чоң эле киши болсо дагы, бирок тасарруфу, жанагындай акча жумшоосу туура эмес болсо, жөн эле кандай жумшаганын билбейт, нары бери башаламан жумшай бере турган киши болсо, шариатта аны казы, сот өкүм чыгарып, анын мал мүлкүнө тыюу салып коет. Мындай чек киргизип коет. Аны керектүү нерсесине гана жумшатат. Анткени шариат адамдардын мал мүлкүн да сактайт. Шариаттын негизги максаттарынан адамдардын мал мүлкүн сактоо. Эгерде кээ бир адамдар бар да, неге жумшаганын ойлонбойт да, чача берет да мал мүлкүн. Андай болсо, адамдар мал мүлкүн чачып жок кылышат. Ошондой кылбаш үчүн анын керектүү нерсесине гана берип, ченеп коет да, чектөө киргизип коет. Демек, экинчи шарты ушул акыл эси ордунда болуш керек. Бул эмеден кимдер чыгат? Бул шартка кимдер кирбей калат дегенде, бир нече топ адамдар кирбей калат. Биринчиси,
Кичинекей бала, жаш бала. Эгерде жаш бала соода саттык кылса, анын соода саттыгы жараксыз болот, бирок жаш балага эки нерседе алымдар уруксат берет. Биринчиси, кичинекей акча, урп адат боюнча аз гана акчага. Магазинге барып 100 сом, азыркы күндө 200 сомго бир шоколад, мороженое бирдеке алып алса, ал уруксат. Анткени урп адат боюнча ал кичинекей эме. Эми ошол эле кичинекей бала 5000 сом көтөрүп барып соода кылса, аны ата-энеси барып кайтарганга акысы бар. Неге дегенде ал жаш бала чоң акча кармабайт урп адат боюнчачы. Бул биринчиси уруксат берет. Экинчиси болсо, эгерде ошол сатып алууга атасы же ошо баланы караган киши уруксат берген болсо, мен уруксатым менен ала бер деп берген болсо, ошондо ага дагы уруксат берилет. Бул жанагы экинчи шартка кирбей калган адамдардын биринчиси жаш балдар. Демек жаш балдар акыл эсиде толук боло элек жаш балдар соода кылса, ушул эки нерседе гана аларга уруксат берилет. Экинчи түр адамдар бул шартка кирбегендер. Жиндилер, акыл эси ордунда эмес адамдар. Анын соода саттыгы жараксыз. Ал аз акчада дагы, көп акчада дагы. Бул адамдардын арасында талашсыз болгон маселе. Бир жинди адам боло турган болсо, акыл эси ордунда эмес. Ал барып соода саттык кылган болсо, аны карап жүргөн кишиси бар да, атасы же байкеси бирөө карайт да. Муну кайтар десе, акысы бар анын. Анткени ал билбейт, ал эмне кылып атканын билбейт да. Ошон үчүн ага эч кандай аз акчада дагы, көп акчада дагы уруксат берилбейт. Үчүнчү түр адамдар, булар эмне? Сафих деген жана айтып өткөндөй эле, жашы чоң болсо дагы жинде эмес, бирок. Жинде эмес ал. Бирок жана айткандай, акча жумшоону, сарптоону билбейт, жакшы билбейт. Оюна келгенде ала берет, оюна келген жакка чача берет. Ошондой адам болсо дагы аны караган кишиси анын соода саттыгын бузганга акысы бар. Бул билесиң, акыл эси ордунда эле, бирок мондай акча жумшаганды билбейт. Муну кайтарабыз депчи. Мисалы үчүн барып туруп, базарга барып туруп эле машина алам деп туруп, кымбат бага жаман машина алып алышы мүмкүн, карабай элечи. Дагы бирдеке кылам да, ошондой сафих боло турган болсо, анын соода саттыгы жараксыз болот. Төртүнчү түрдүү адамдар бул эмне? Мас болгон кишилер. Мас болуп акыл эсин жоготкон кишилер болсо, булардын дагы соода саттыгы жараксыз болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир киши ошо зына кылган. Зына кылдым деп пайгамбарыбызга өзү мойнуна алып келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны айтат, барып сынап көргүлөчү, мас эмеспи депчи. Бул мас эмеспи дейт. Эгерде мас болсо, анын өзүнүн мойнуна алганын этибарга алмак эмес да. Демек соода саттыкта дагы ушундай болот. Үчүнчү шарты. Эми соода саттыктын үчүнчү шарты. Ан якуна ма юбау ва юштара фихи манфаатан мубаха. Сатып аткан нерсенин, сатып алынып аткан нерсе, жана акчасы дагы, жана сатып аткан буюм бар го. Сатып алып аткан буюм, ошол нерседе пайда бар болуш керек. Ошол пайда мубах пайда, мындайча айтканда адал пайда болуш керек. Арам эмес, адал болгон пайда болуш керек. Кандайча десем, мисалы үчүн аракта айтышы мүмкүн, кээ бирлер пайда бар депчи. Аракта пайда бар деп. Бирок ошол пайдасы адал пайдабы, арамбы? Арам пайда. Демек эки шарт сөзсүз түрдө ошол буюмда, сатылган буюмда эки шарт чогулуш керек. Биринчиси пайда бар болуш керек, экинчиси ошол пайда адал пайда болуш керек. Ошондо уруксат берилет. Эми алымдар кээ бир нерселерди ушул жерде, ушул шарттын негизинде кээ бир нерселерди алымдар муну сатса болбойт деп айтышы мүмкүн да. Не себептен десе, бул нерседе пайда жок деп айтышы мүмкүн. Кээ бир алымдар айтат, буну сатса болот дейт да. Анткени мында пайда бар дейт. Демек, алымдардын талашы кайсы бир нерсени сатса болот же болбойт дегенге келгенде, ошол нерседе пайда барбы, жокпу деген нерсеге тастыкталат. Кайсы бир алым ошондо пайда бар экендигин тастыктаган болсо, анда уруксат бере берет. Кайсы бир алым тастыктай албаса, бул пайдасыз нерсе десе, анда ал тыюу салынат. Демек, шариатта пайдасыз нерселерди сатып алууга дагы арам болот, ал болбойт.
Сатканга болбойт, сатып алууга болбойт. Жөн эле пайдасы жок. Эч кандай пайдасы жок болсо, аны сатканга, сатып алганга болбойт. Мисал үчүн жагандай чебертке, себертке, курт кумурскалар бар. Ушул нерселерди сатканга болбойт деп айтышат алымдарчы. Ушул нерселерди сатканга болбойт деп. Бирок кээ бир алымдар айтышы мүмкүн. Бул нерседе муну сатканга болот дейт. Неге десе, анткени алар бирөө айтат, мен балык багам деши мүмкүн. Балыкты ушундай нерселер менен багам. Сатып алып туруп балыгын бакса. Демек, ошол анын пайдасы болуп атат, жана пайдасы мубах болуп атат. Алымдардын арасында баары болбойт десе дагы бир нерсени сатканга. Бирок кийин ошол нерседе пайда бар болуп калган болсо, мубах болуп калган болсо ошол пайда. Демек, ага уруксат бериле берет. Түшүнүктүүбү? Талаш каяктан келип жатат экен? Ошол нерседе пайда барбы, жокпу деген маселеге келип токтолот. Ал эми арам болгон нерселер бардыгы тыюу салынат. Мисалы үчүн арак, өлүк нерсени сатканга, чочкону сатканга, бүт баары ушул сыяктуу арам нерселерди, арам буюмдарды сатканга дагы, сатып алганга дагы тыюу салынат. Булар боюнча иншалла китепти окуганыбызда келет, бардыгы ар бирин эскерет. Ал эми нажас нерсени сатса болобу, нажас нерсени деген. Анын пайдасы бар, бирок нажас нерсе. Нажас буюмду сатса болобу, болбойбу дегенде кээ бир алымдар тыюу салынышат. Бирок Ханефи мазхабында уруксат беришет. Туурарагы Аллах алам ушул Ханефи мазхабынын ою уруксат берген. Анткени шариатта эшекти сатууга уруксат берген. Эшек нажас бул. Бирок манфаасы, пайдасы адал. Анын пайдасы бар жана пайдасы адал. Өзү нажас болгону мененчи. Демек, кээ бир алымдар ушундай эреже койгон, бардык нажас нерселерди сатканга болбойт депчи. Андай эмес. Жана ошондой эле мисалы үчүн азыр бирөө тезектерди сатса, эшектин тезеги нажас болот. Тезектерди саткан болсо, жерди семирткич кылып иштетем десе, анын пайдасы бар, пайдасы мубах, бирок тиги сатылып аткан нерсе нажас. Демек, ага уруксат берилет. Ошон үчүн Аллах алам туурара кой, ошол нажас нерсени каралат. Ошол пайдасы барбы биринчиден. Экинчиден ошол пайдасы мубах нерсеге пайдаланып атабы? Эгерде ошондой болсо, ага дагы уруксат берилет. Биогумус кирет, көң сатса, мисалы көңдөр сатса. Төртүнчү шарты ал-кудра аля таслим. Ошол соода сатыктагы сатылып аткан буюмду алып келип бере ала турган болуш керек. Тагыраак айтканда, колундагы нерсе болуш керек да. Эл кылуу деген башка, бул шарттар эмне? Мисалы үчүн бирөө айтса, мен бир жерде кооз чымчык көрдүм, ошону сатам десе, болбойт. Бар кармап аласың. Же болбосо жана бир жерде толтура балыктар, көлдө балыктар бар, бир балыкты көргөзүп, балыкты сатам десе, болбойт. Кармай албай калышың мүмкүн да. Ошондой эле бир товарың тиякта бир жакта турат, аны алып келе албайсың да. Алып келе албайсың. Сеники бирок. Ошондой алып келип бере албай турган нерсе болсо, сатканга болбойт. Же болбосо эмне? Бирөө сенден буюмуңду тартып алган, күчтүү адам же бандит бирөө тартып алган. Мен ошо машинамды сага саттым десең, болбойт. Кимге болот? Бир гана ошондон күчү жетип алып ала турган адам болсо, алар уруксат беришет. Эгерде андан да күчтүүрөөк бирөө бар, алып алам, мен өзүм алып алам десе, анда ага сатканга болот. Демек, бул жерде алып келип бере албаганга, алып келип берүүгө кудурети жетпеген болсо, анда аны саткан болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наха ан бай'ил гарар дейт. Гарар белгисиз нерседен сатуудан кайтарган дейт да. Бул дагы ошо белгисиз нерсеге кирет да. Бир нерсе болсо да, бирок аны алып келип беришин ыктымалы жок. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн эмелерге сатса, мергендерге, кээ бирлер мергендерге мындайлар бар да. Тоолордо жүрөт, өзү мерген эмес. Бирок жанагы аңчылык кыла турган коён болобу, бирдеке жаныбарды билет каякта экенчи. Ошону сатат. Мен силерге коён сатам. Барып атып аласыңар депчи. Же да бир жаныбарды сатам, атып аласыңар деп. Ал болбойт. Бирок аны мамилени оңдосо болот. Кандай кылып оңдосо болот? Мен силерге каякта коён бар экенин көргөзөм, ошого акча төлөп бересиңер десе болот да. Көргөзгөнгө. Далал деп коет. Бешинчиси бул ээлик кылбаган нерсени сатуу. Өзүң ээлик кылбаган бирөөнүн буюмуну сатуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла таби ма лайса индак. Өзүңдө болбогон нерсени
сатпаган деген. Демек, өзүң ээлик кылбаган нерсени саткан болбойт. Мисал үчүн бул азыркы учурда боло турган нерсе, азыр телефон сатып аткандар же бир буюм сатып аткандар болсо, мен келсем азыр телефон алам мындай десе, өзүмдө жок да телефон. Мейли саттым 2000ге же 100 миңге 20 миңге берем деди. Берем деп туруп, акчасын азыр күтө тур деп туруп, барып бирөөдөн, мисалы үчүн 2000 деген болсо 1800, 1,5 миңге сатып алып келип туруп аны сатат да. Бул болбойт. Түшүнүктүбү? Өзүңдө жок нерсени соода кылып бүтүрүп алып атасың да. Бул деген болбойт. Демек, өзүндө жок нерсени, ээлик кылбаган нерсени саткан болбойт. Бул сатып берсе да. Ооба. Бул эми жанагындай болот. Же жанагындай салам кылыш керек да. Саламул хал деген бар шариатта. Менде жок, бирок мен сага 2000 сомго же 20 миң сомго ушундай телефонду табып келип бере алам. 1 сааттын ичинде же 1 күндүн ичинде табып келип берем. Точно ушундайды десе, анда барып сатып алып келсе болот да. Мен бар саттым деп туруп, анан барып бирөөдөн сатып алып келсе болбойт. Анан дагы бир маселе. Бул жерде бул шартка байланыштуу. Кээ биркилер жанагындай местасы бар кишилерге товарын алып келип таркатып кете берет да. Таркатып кетет, анан анын соода кандай экенин эметишпейт. Мисалы үчүн сатылып калса, сатылып калса, сатылбаса кайра алып кетет. Эмесиничи? Бул дагы туура эмес. Себеби аныкы ал жерде эгерде кокус күйүп кеткен болсо же уурдап кеткен болсо, бирдеке болсо, кимиси жооп берет ал жерде. Эгерде сатылган болсо, сатылды болгон болсо, анда тиги сатып алган киши, дүкөндүн ээси мойнуна алыш керек жоопкерчиликти. Эгерде анда жоопкер бул сатылды десек, ал жоопкерчиликти алыш керек да. Бирок сатылды десең, бул кайра өтпөй кайса кайра алып кетип атат. Демек, сатылган жок бул. Түшүнүктүбү? Булар кантип оңдосо болот мамилесини? Алар ошол өкүл кылып шайлаш керек сатууга. Мисалы үчүн, могу товарымды 100 сомдон сатасың. 100 сомдон ашырып сатканың сеники. Мага 100 сомдон сатып бер. Сатылбай калса кайра алам десең, өкүл болуп эсептелет. Ошол учурда кокус магазине уур кирген болсо, же бир өрттөнүп кеткен болсо, бирдеке болсо, ал сатуучу жооп бербейт. Тиги товардын ээси ошону жоопкерчилигин мойнуна алат. Бул түшүнүктүүбү? 5-чи шарт. Демек, өзүң ээлик кылбаган нерсени сатпа дейт. 6-чы шарты ма'рифату кадр саман. Ошол бул жанагы акчага тиешелүү. Ошо акча болушу шарт эмес. Сатып алып аткан нерсени канчага сатып алып атасың? Баасы так болуш керек. Товардын баасы так өлчөнүш керек. Акчага сатып алсаң деле, башка буюмга сатып алсаң деле, неме сатып алсаң деле, ошол так чектелиш керек. Бул азыркы күндө көп соода, көп достордун арасында же туугандардын арасында болот ушул шартка каршы. Не дейт? Мисалы үчүн бирөө товар сатат да, бир товардын кандайдыр бир түрүн сатат. Анын досу келип калса, тууганы келип калса, бир товарды тандап алайын десе, канча десе, ала бербейсиң, ала бер, кийин беребиз дейт да. Ала бер деп туруп, кийин жиберип коет. Монча акча же монча болду деп, же мындай айтып коет. Түшүнүшүп алабыз дейт. Бул болбойт. Анткени ал сен оюңда түшүнүшүп алам деп атканың, ал наркы түшүнүшпөй коюшу мүмкүн ал багачы. Ал мисалы сен азыр бул 100 сом десем разы болот деп атсаң, ал сенден 50 сом күтүп аткан болушу мүмкүн да. Разы болбой калышы мүмкүн ошол багачы. Ошон үчүн баа так болуш керек. Ачык айкын так болуш керек. Баасы так чечилиш керек. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ошо карардан кайтарган, белгисиз соода, белгисиз келишимдерден кайтарган. Бул алымдардын арасында дагы талашсыз ижма. Кээ бир алымдар айтышкан, Шейх Ислам ибн Теймия рахмаулла сыяктуу алымдар айтышат. Баасы так болбосо дагы боло берет. Не кандай баа менен эсептейт? Эгерде баасы так болбой калган болсо, ошол базар баасы менен эсептелинет дейт да. Базар баасы менен эсептелинет. Эгерде бир баага келишпей калган болсо, базар баасы менен эсептесе туура боло берет деп Шейх Ислам ибн Теймия айткан. Бирок алымдар айтышат, Шейх Ислам ибн Теймиядан мурда бул ойду эч ким айткан эмес. Андан мурун ижма болгон, бул болбойт экендигинечи. Экинчиден ошол базар баасына тиги разы болбошу мүмкүн да. Түшүнүктүбү? Шариатта карар жахалада не себептен кайтарган? Анткени
Адамдардын арасында шарият жанагындай ызычуу талаш тартышту жоюу үчүн. Бул соода сатыкта акча жагында адамдардын баардыгынын астында ушундай эме бар. Акчага келгенде ачкөздүк, суктук болот да бар, бүт эле адамдарда болот. Ошон үчүн ушул нерседе катуу ызычуу, даже бир туугандар арасында, эмелердин арасында душмандык пайда болуп кетет. Ошондой нерсеге алып барбаш үчүн ачык айкын так болуш керек. Түшүнүктүбү? 6 шартын өттүк, Иншалла кийинки сабакта калган шарттарны эмен улантабыз. Алхамдулилlah, саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.